Көчмөндөр оюн өткөнүнө 1 жыл болгондон кийин Ат майданын куруудагы шектүү иштер ачыкка чыга баштады. Анын айынан мамлекеттик архитектуралык курулуш агенттигинде текшерүү жүрүп жатат. Учурда бул мекеменин имаратында мамлекеттик коопсуздук комитетинин өкүлдөрү жетекчиликтен сурак алууда. Себеби алдын ала долбоор түзүлүп, чыгымдар эсептеле элек жатып, курулуш башталып кеткен. Натыйжада 480 миллион сомго курула турган объекттин баасы пландалгандан дээрлик 3 эсеге өсүп кеткени аныкталган. Подрядчик менен келишим долбоорлоо сметалык документациясы жана мамлекеттик экспертизасы жок эле түзүлгөн. Жыйынтыгында курулушка кетүүчү чыгымдар башында белгиленген 480 миллион сомдон 1 миллиард 584 миллион сомго чейин жогорулап кеткен. Ошондой эле курулуш иштеринин көлөмүн 10 миллион сомдон ашык өлчөмдө жасалма түрдө жогорулаткан фактысы дагы аныкталды. Андан тышкары 144 миллион сом каражаттын кайда коротулганы белгисиз. Анын финансылык отчеттуулугу боюнча эч бир документ таба албай коюшкан. Ошондой эле жолго төшөлгөн асфальттын сапаты өтө начар экенин сыноо лабораториясы аныктап чыккан. Республикалык сертификация борборунун сыноо лабораториясынын экспертизасына ылайык 31 миллион сомдон ашык акча коротулган жолго төшөлгөн асфальт нормативдик талаптарга жооп бербейт жана эксплуатациялык мөөнөттөрдүн аягына чейин чыдай албайт. Мындан сырткары 8 миллион 244 миң сомго темирден жасалган ферма долбоорго ылайык салынган эмес жана аны курууда курулуш эрежелери бузуулар аныкталган. Ошондой эле 9 миллион сомдон ашуун каражат максатсыз пайдаланылган. Тактап айтканда селдин кесепеттерин жоюуга багытталган акчаны башка жакка коротуп жиберишкен. Объектидеги өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебинен өткөзүлө турган иштер үчүн 9 миллион 737 миң сом өлчөмүндө каражаттар мыйзамсыз колдонулган фактысы аныкталды. Учурда тиешелүү текшерүү иш-чаралары улантылып жатат жана аудит иштеринин жыйынтыгында материалдарга юридикалык баа берилет. Бул фактылар боюнча мамлекеттик курулуш агенттигинин өкүлдөрүнөн комментарий алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Алар коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрүнө сурак берип жаткандыктан интервью берүүгө убакыт таба алышпады. Учурда бул боюнча иликтөө иштери уланууда. Андыктан мындан башка да фактылар аныкталуусу мүмкүн. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.